Кандуу окуялар менен коштолгон кыргыз-тажик чек ара чырынын баш аты болгон Баткен районундагы головной суу бөлүштүрүүчү жайы кантип, качан, ким тарабынан курулган? Эмне себептен Кыргызстандын стратегиялык маанидеги объектиси Тажикстандын талашына туш болду? Урматтуу угарман, сиздерге Баткен 2021 подкастынын биринчи чыгарылышын сунуштайбыз. Биринчи радионун өз кабарчысы Рахат Кыдыр Токтоева тажик агрессиясынан кийинки Баткендеги азыркы абал менен жеринен таанышып, сиздерге баяндап берет. Таш ыргытуу болуп, эки тараптан элдер баштаган учурда булар охотничий мылтык менен биздин элдерди ата баштады. 28 апрель 2021 жыл. Бул күнү Баткен эли адаттагыдай эле күнүмдүк турмуш тиричилиги менен алек болчу. Бирок бир канча көз ирмемден кийин канчалаган жылдар бою достукта жашап келген коңшу тажиктер тарабынан кыргыз калкынын бейпилдигине бүлүк салынып, кан жутуп, үй жайы жок отуруп калат деп ким билиптир. Кыргызстандын чек арасында эң көп такталбаган тилкелер ушу Тажикстанга туура келгендиктен Баткен облусунун чек арага тектеш айылдарындагы талаштуу жерлерде чыр-чатактар күн алыс эле чыгып турат. Эки тарап бири-бирине наразычылыктарын билдирип, таш ыргытышып, тынчып калышчу экен. Бирок бул жолу бардыгы башкача болуптур. Мен муну Баткен районундагы жабыркаган бир канча айылдарга барып, андагы тургундар менен баарлашып, алардын кайгы муңун угуп, кыдырата талкаланып, кара гүлгө айланган үйлөрдү, социалдык объектилерди өз көзүм менен көрүп, баткендиктердин кайгысын жүрөгүм менен сезе алдым. Уккан бир, бирок көзүң менен көргөн башка дегендей, заматта кырчындай болгон балдарына айрылып, кан жутуп, зар какшаган энелердин көз жашы, бир күндө эле үй жайы жок калып, бактылуу үй бүлөлүк көз ирмемдерден кур калып, мектептердин спорт залында күн кечирген эне баланын, карылардын, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин абалы, азыркы жашоо шарты жүрөктү өйтөт. Жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөндө бул жолу алдын ала даярдалгандай аеосуз аскердик чабуул кылып, оор куралдарды колдонуу менен тажиктер агрессиялуу маанайда кол салышканын айтышат. Бул жолку чек ара чырынын баш аты болгон Баткен районундагы головной суу бөлүштүрүүчү жайы жөн гана шылтоо болгондой. Баткендиктердин айтуусунда чек арадагы чыр 17 апрелде эле башталыптыр. Анда тажик чек арачылары кыргыз тараптан Баткен районунун Аксай айыл аймагындагы головной суу бөлүштүрүүчү жайындагы оңдоп түзөө иштерин токтотууну талап кылышкан. Бирок кыргыздар буга каршылыгын билдиришкен. Бул пикир келишпестик Баткен менен Согди облустарынын башчыларына чейин жетип, алар телефон аркылуу сүйлөшүп, маселеге чекит коюлгандай болгон. Көрсө бул тажик агрессиясынын баш аты эле болгон экен. 10 күндөн кийин тактап айтканда 28 апрель күнү ошол эле головной суу бөлүштүрүүчү жайынын жанына тажиктер Ак суу дарыясынын жээгинен шагыл чогултуп, кийинчерээк тажик тарап суу бөлүштүрүүчү жайга видео көзөмөл орнотуп баштаган. Тажиктердин бул кадамдарына нааразы болгон кыргыздар каршы чыгып, көп өтпөй эки тараптан тең топ адамдар чогулуп, алар бири-бирин ташка алышкан. Тажик тарап кыргыз элине биринчи кол салганын аз келгенсип, туура эмес маалыматтарды таратып, каралоого да алышты. Тажикстандын УКМКсы головной Тажикстандын аймагында жайгашканын, кыргыз тарап аны басып алганын айткан, бирок Кыргызстандын чек ара кызматы бул маалыматты четке кагып, окуяны тажиктер курчутуп жибергенин маалымдаган. Тажиктердин аеосуз кол салуусунан кыргыз чек арачылары менен жай тургундар стратегиялык объектти коргоп турду. Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин Шер атайын дайындоодогу отрядынын командири менен да баарлашып көрдүк. Анда бул каргашалуу окуя кандай башталганын баштан аяк айтып берди. Анын көзүнөн жүрөгү сыздап турганын байкасак болот. Бул жер стратегический объект болгондуктан биздин ички иштер министринин ички аскерлеринин жоокерлери кайтарчу жер, биздин чек арачылар камералар видео каражаттарды алгыла дегенине карабастан, булар камераларын орнотуп, бизди жакты каратып койду. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен камералар алынган жок. Көк Таш элинин тургундары келип, биздин чек арага коюлган камераларды алдырууга аракет жасады. Тажик Республикасынын Кожойлу айылынан 30га жакын жарандар келип, биздин жарандар менен таш ыргытуу болду 28 апрель. Таш ыргытууну эки жактын өкүлчүлүгү келип токтоткондон кийин 29 апрель күнү дагы эле элдер топтолду. Бул Тажик Республикасынан да бир 200-300, биздин тараптан да 200-300ге жакын элдер келип, бир эле талап бизде камераны алгыла деген эле талап болду.
камераны алдыруу учурунда бул жактан атайын даярдалып, буга чейин биз 17 апрелде эле булардын даярдыгын көргөнбүз. Экскаваторлорду алып келип каздырып, бизге тиешелүү мосттун түбүн оңдоп түздөөгө каршылык көрсөткөн. Ошол убакта армияларын тартып, бул жерге позицияларын куруп, даярдыгы билине башталган. 29-күнү таш ыргытуу болуп, эки тараптан элдер баштаган учурда булар охотничий мылтык менен биздин элдерди ата баштады. Саат 13:50-14:00 чамасында. Биздин жарандар таш менен келген, биздин жактан атайын органдар текшерилип, мылтык жоктугун текшерилген экен. Бир да мылтык колдонулган эмес, курал жарак болгон эмес. Просто келип таш менен уруп, ошол жердеги камераны алайык деген эле максат болду. Биздин көз алдыбызда бир 10го жакын жаран, кыргыздардын жараны жабыркады. Биздин жарандар артка чегингенде биз кайтарган объектке чейин тажиктер кол салып чуркап кирип келишти. Алдында таш менен шит көтөрүп келишти, артында курал менен атып турушты. 29 апрель күнү ушу күндүзгү саат 2-лер чамасында эле командирдин айтымында тажик тарап куралдан ок чыгарып ата баштаптыр. Стратегиялык объектине аскердик кароол кайтаргандыктан атайын уставдын 185-пунктунда сакчыга кол салган учурда түздөн-түз курал колдонууга укуктуу экени жазылган. Мындан улам кыргыз чегарачылары асманга эскертүүчү ок атканда Тажик Республикасы муну күтүп тургандай эле оор куралдарды, миномет, гранатометторду колдонуу менен 6 саат тынымсыз ок жаадырган. Асманга эскертүү менен автомат аткан учурда Тажик Республикасынан куралдуу күчтөрдүн бүт каражаттары колдонду. Чек аралык аймактарда мындай чыр-чатактарга только стрелковый оружие эле колдонуш керек эле. Бул деген автомат менен эскертүү болуш керек. А бул жерде крупный калибрный миномет, гранатомет, СПГ, даже бронетехникаларга чейин колдонду. 6 саатка чейин болду. 2ден баштап 8 саатка чейин болуптур. 6 саат болду. 2ден баштап 20:00га чейин тынбай перестрелка болду. Ошол учурда бизден жарандар жабыркады, аскер кызматкерлерден осколочный ранение алгандар болду. А көбүнчө биздин жайып келген тургундар жабыркап калды. Алардын бардыгы минометтин огуна туш келди. 8:03 өткөндө, 20:03 өткөндө чегарачылар тарабынан биз команда алдык, ок атын токтотулду. Ошол убакта эле биз токтоттук. Бирок жарым саатка чейин булар атып турду ошол убакта да. Биздин техникалар 4,5 сааттан кийин биздин техникалар келди. Кайтаруу максатында эле күчөтүлгөн тартипте келишти. Ал убакка чейин бул тажиктин техникалары ушул жерде өздөрүнүн армиясын коргоп, күч коргоп турган. Биздин тапшырма ушул стратегический объектти толук сактап калыш керек болчу. Биздин атайын багыттагы шер отряды менен атайын багыттагы бөрү отряды ушул жерди толугу менен сактап калдык, душмандын кирүүсүнө жол берген жок. Тажиктердин куралдуу кол салуусунан дал ушул Баткен районунун Аксай айыл аймагындагы Головной тилкесинде минометтон атылган октон 25тен ашык жергиликтүү тургун көз жумган. Головной суу сакташтын өзү Баткен шаарынын четинде жайгашкан. Ага куйган канал Баткен районундагы Көк Таш айылына жакын өтөт. Бул суу каналы Тажикстанга кирип кеткен Ак суу дарыясынан бөлүнүп келет экен. Ошол жерди башы Головной деп атап коюшуп, аны кыргыз аскерлери кайтарууга алышат. Головнойдон 500 метр жогору карай тажиктер канал казышып, көлөмү 35 куб болгон кайырма каналды тажиктер салганына 4 жыл болуптур. Бирок ал ишке кирген эмес, казылып бетондолгон да эмес. Тажиктер ошону иштетип алышса, чоң көйгөй жараларын баткендиктер айтышууда. Эгер канал ишке берилсе, Баткен эли суусуз калып, аймак кургап калат деп кабатырланышат. Анткени ал төрткүл аймактагы 11.000 гектардан ашык жерди суу менен камсыз кылат. Көлөмү 90 миллион куб. Суу бөлүштүрүүчү жай 1970-жылы төрткүл суу сактагыч менен бирге курулган экен. Жана ал толугу менен Кыргызстанга таандык экенин бүгүнкү күнгө чейин сакталып турган архивдик документтер тастыктайт. Аны куруу долбооруна баштан аягына чейин түздөн-түз катышкан ардагер адистердин бири Калкаш Батырканов буларды айтып берди. Кыргызстан территориясында курулган, өзүбүз курганбыз, өзүбүз эксплуатировать этип атканбыз. Суу талаш деген сөз болгон эмес. Сүйлөшүп алып, наоборот, суу сактагычтан төрткүлдөн жардам берип турганбыз. Жанагы 2,5 гектар Кулкельский массивинда сугарып турушкан. Генеральный проектировщик болуп кыргызский проводкоз биздин Кыргызстандагы башчысы болот. Анын субподрядчиги Союз вод проект деген Москвадагы чоң проект институт. Кийин ал проект институттун карамагында биздин кыргызский проводкоздо болот. Алардын Союз вод проекттин субподрядчиги болуп Ленметро проект болот. Жанагы 3 тоннелди проектировать эткен Ленинградский Лен проект болгон.
Головной суу бөлүштүрүүчү жайы жайгашкан Ак Суу дарыясы 3 мамлекетти суу менен камсыздайт. Протоколго ылайык 1980-жылдан бери Кыргызстан суунун 37% пайдаланат. Ал эми Тажикстан 55, Өзбекстан 8% керектейт. Совет мезгилинде суу пайдаланылган жерлерге жараша бөлүштүрүлүп турчу. Ошол мезгилде Кыргызстан 11 000 гектар жерди өздөштүрсө, Тажикстан 21,3 миң гектар, ал эми Өзбекстан 1,6 миң гектарын колдонгон. Суу бөлүштүрүүчү жай Кыргызстандын аймагында жайгашкан. Буга карата бардык тастыктоочу документтери бар. Буга чейин Тажикстандын суу боюнча адистери да доо кылышчу эмес. Душанбе анткени башынан эле головной Кыргызстандыкы деп билчү. Дарман Алибаев суу чарба ардагерлеринин төрагасы болуп көп жылдан бери иштеп келет. Пенсия курагына чейин көптөгөн суу чарба объектилердин, анын ичинде ушул Баткен районундагы головной суу бөлүштүрүүчү жайындагы реабилитациялык иштерге катышып келген. Тажиктердин бул суу бөлүштүрүүчү жайды талашууга акысы да жок экенин айтып, коңшулардын кылыгына Дарман Алибаев таң берип отурат. Биз ветерандар үчүн мына тажиктердин ошол Испара дарыясындагы головной сооружение биздики дегенге биз аябай таң калып, просто шоковом состоянии, так. Эч убакта андай болгон эмес, так. Ал головной сооружение 70-жылдын башында курулуп, анан кийин чоң бир магистральный канал менен Төрткүл суу сактагычына келип куят. Ошо головной сооружение ошол Төрткүл водасы суу сактагычы менен чогуу бир убакта курулган. Бардык маселелер ал Союздун убагында макулдашылып, тажиктер менен, өзүбүз менен так курулган. Бул убакка чейин тажиктер менен эч убакта талаш болгон эмес бул сооружение боюнча. Вообще тажиктер менен суу боюнча бизде талаш вообще болгон эмес. Мына өзбектер менен көбүрөөк болчу, тажиктер менен суу маселеси боюнча талаш жок эле болчу. Эми бул головной сооружение мен көп жолу барып, ремонт убагында, кыш убагында, суу берген убагында барып көп көрдүм. Баткен облбаткозу боюнча аябай жакшы каралып, өз убагында ремонттолуп, өз убагында баягы тажиктер менен түзүлгөн договор менен тосулуп, суу сатышка суу берилип, анан калганы тажиктерге берилип, эч бир спор жок иштелип келген. Тажиктер ошол головной сооружение боюнча өзүнүн үлүшүн алат да сууду. Ошого пропорционально алар дагы өз үлүшүн кошкон өз убагында. Ремонт, мында текущий ремонтка та. Аерде капитальный ремонт болгон эмес, ал жакшы салынган сооружение. Текущий ремонтторго өз үлүшүн алган сууна жараша кошуп жүрүшкөн. Бирок негизи ал жерде ошо 75 жылдан бери только Кыргызстан иштетип келатат. Эч бир тажиктерге анын тиешеси жок. Суу бөлүштүрүүчү жайдын реконструкциялоо иштерине жыл сайын республикалык бюджеттен каражат да бөлүнүп турат экен. Суу чарба департаментинин директорунун орун басары Валерий Кутник муну тастыктаган фактыларды келтирет. Ежегодно по правилам эксплуатации каждый ирригационный объект, находящийся на балансе водного хозяйства, он обследуется специалистами, определяется количество необходимого ремонта и ежегодно с государственного бюджета выделяются средства на ремонтно-восстановительные работы. С 70-го года водохозяйственная служба ежегодно проводила какие-то определенные работы. Аталган каналдын башында 2014-жылы дагы Чырда эки тарап ок атышып, тажик тарапта бир киши өлгөнү кабарланган. Бир нече киши андагы ызы-чууда жаракат алганы маалым. Головной суу бөлүштүрүүчү жайы Кыргыз СССРинин акчасына салынган. Архивдик документтерге ылайык Кыргыз СССРи головнойду ишке ашыруу үчүн 384,2 миң рубль коротуптур. Кыргызстандын аймагында жайгашкан бул головной суу бөлүштүрүүчү жайы стратегиялык объект болуп эсептелип, атайын кайтарууга алынат. Андыктан чек араны басып өтүп, Кыргыз элине тиешелүү объектини талашууга эч кимдин укугу жок. Тилекке каршы Тажик Республикасы Кыргызстанга гана таандык суу бөлүштүрүүчү жайды кайсы үлүшү үчүн талашканы бир чети таң калтырса, бир четинен чоң суроону туудурат. Тажиктердин куралдуу агрессиясынан жүздөн ашуун кырчындай жаш балдардын, жай тургундардын өмүрү кыйылып, уулун жоготкон энелердин, таянар тоосу болгон жубайларынан ажыраган аял затынын, атасыз калган балдардын көз жашын көлдөтүп, канча тагдырды талкалады. 2021-жылдагы Кыргыз-Тажик чек ара жаңжалына байланыштуу кандуу Баткен окуясы тарых барактарында кара тамгалар менен жазылып калды. Тажик Республикасынын Кыргызстанга карата мындай куралдуу агрессиясына эл аралык аренада баа берилип, күнөөлүүлөр сөзсүз жазасын алат деп ишенебиз.